Assalamu alaikum rahmatullohi баракатуху. Ассалату вассаламу аля расулуллах ва аля алейхи ва асхабы ажмаин. Урматтуу, кадырлуу мусулмандар. Амансыздарбы? Бүгүнкү биздин темабыз баалуулуктар. Баалуулуктар эки түргө бөлүнөт экен. Руханий жана материалдык баалуулуктар. Руханий баалуулуктарды биз кыргыз эли көп баалуулуктарга ээбиз деп айтсак болот. Мисалы, баатыр элбиз дейбиз, кең пейил, конок пейил элбиз дейбиз. Жана өзүбүздү мындай руханий байлыктар менен көп сыпаттайбыз. Бирок кыргыз эли көптөн бери көйгөй болуп жүргөн мындай көрө албастык маселесин кыргыз элине таңуулап, жана кыргыз эли ушул көрө албастыкта биринчи орунда турат деген маселени көп козгоп келишет. Бул нерсе туура эмес. Неге дегенде, акыйкат нерсе, чындык нерсени ачуу болсо дагы айтып коюш керек. Адам алейхиссаламдын эки уулу Хабил жана Кабил уулдары бири-бирине көрө албастык кылып, Кабил деген уулу Хабил деген уулун өлтүрүп коет. Ошол убактан баштап көрө албастык адам баласына таандык болуп калган. Эми ошол илгертеден бери Адам алейхиссаламдын балдарынан таандык болуп келген нерсени кыргыздарга таңуулап, кыргыздарга байлай берген бул туура нерсе эмес. Бирок ушул көрө албастыктын дагы дарылары бар экен. Дарыларын эгер илимге, билимге кайрылып көрсөк, дарылар кайсылар дейт? Дарылары бул жөнөкөйлүк дейт. Менменсингенди жоюу дейт. Ушул эки нерсени жойсок, ошондо биз көрө албастыктан арылат экенбиз. Ар бир нерсени эле бир тууганыңа барып, кошуна колоолоруңа жана досторуңа мактанып, ошол нерсени жарыя кыла бербестен жөнөкөй болуш керек экен. Ошол жөнөкөйлүк жана менменсиңдиктен арылсак, ошондо биз көрө албастыктан да арылат экенбиз. Практика жүзүндө башка мамлекеттерде жөнөкөйлүк деген бул мода болуп калган. Башка мамлекеттерде деле ушул маселе көйгөй болгон экен бир убактарда. Ошол көйгөйдү кантип чечебиз дегенде, булар неге кайрылган экен? Жөнөкөйлүккө кайрылган экен. Ошол эле чет өлкөгө барып келген туугандарыбыз айтып келет, ал жерде чоң машина, чоң үй салуу уже модадан калган экен да. Ошон үчүн жөнөкөйлүккө өтсөк, бул көрө албастык деген нерседен арылабыз, Кудай буйрса. Ошондой эле дагы материалдык байлыктарга кайрылсак, азыр эми замандын оңолушу менен материалдык байлыктар бизде күч алып баштады. Бул жакшы нерсе. Бирок үй, имарат, акча, мал жан, бул нерсенин баарын эгер силер бир башка мамлекетке, башка өлкөгө көчүп калсаңыз, жаныңызга алып кете албайсыздар. Неге дегенде, ал жерге көчүрүп кете албайсыз ал нерселерди. Ошол нерсени акчага алмаштырып, долларга болобу, же башка ошол көчүп аткан мамлекеттин валютасына алмаштырмайынча бара албайсыз ал жерге. Ошондой эле азыркы маалда виртуальный акчалардагы аябай күч алып жатат. Бул тарыхка кайрылып келсек, биткоин деген нерсе болгон. Биткоин деген нерсе жаңы пайда болгондо бир биткоин $1 эле тете болчу. Азыр бир биткоин $40,000 $50,000 чейин барат. Эми карап көрүңүз. Сиз азыр сооп-коин деген нерсе менен ойлонуп жатасызбы? Азыркы соопторго иштеп, ошол кийин кайра кадыр барктуу жана баалуу болуп калат деген ойдо болгон жоксузбу? Ушул башка мамлекетке көчүп калсаңыз, ошол мал мүлкүңөрдүн баарын сатып, ошол акчаңар менен барсаңыз, мисалы, ошол жерден ошол акча иштебей калса, ошол акча жоюлуп кетип, башка акча иштетилип калса, ошол жерден силер эмне болосуз? Банкрот болосуңар. Банкрот. Ошол жерден эч нерсеңиз калсаңыз,
ошол бир дагы сиз алып барган акчалар бир дагы пайдасыз болуп калса, ошондо чоң банкротко учурайсыз. Ушундай сыяктуу окуяны биз Курандан кездештиребизби? Албетте кездештиребиз. Кахф сүрөсүндө 19-20 аяттарында үңкүргө калып калган жаш балдар жөнүндө окуя бар. Ошол окуяда мулар 300 же болбосо кээ бирки жерде келет 309 жыл ушу үңкүрдө жатып калышкан. Аллах Тааланын кудурети менен, Аллах Тааланын касиети менен ошол жерден 300 жыл доор өзгөрүлүп кеткичек ошол жерде жатышат. Мисалы, азыркы доордо уктап 300 жылдан кийинки доордо ойгонгон адамдардын жанында эмне болот? Акча болот. Ошол акчага базарга барып, өзлөрүнө ылайыктуу жакшы бир азык-түлүк алып жейбиз деген учурда ошол акчасы жарабай калган болот. Ошондой эле силердин азыркы ээлеп жаткан байлыктарыңар, ээлеп жаткан ошо мал-мүлктөрүңөр, эгерде сиз бүгүн жатып, эртең ахиретке көчүп кетсеңиз, ошол нерсе пайдасын береби, бербейби? Ошол маселе да. Ошон үчүн колубуздан келишинче байлыгыбызды болобу, убакытыбызды болобу, жакшы мамилебизди болобу, ошону биз сооп деген бир валютага алмаштырып алышыбыз абзел. Ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аяктайт. Баарыңыздарга материалдык жана руханий байлыкты каалайбыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.